бүгүнкү сабагыбызда үй бүлө деген теманы карайбыз. Орус тилине которгондо семья болуп которулат. Эми үй бүлөдө, биздин үй бүлөбүздө кандай адамдар жашайт? Же болбосо бар. Биздин үй бүлөбүздө чоң атабыз бар, чоң апабыз бар. Это родители папы. Тай энебиз бар, тай атабыз бар. Это родители мамы. Байкебиз бар, эжебиз бар. Это старший брат и старшая сестра. Тайэке, тайэже бар. Булар брат и сестра мамы дейт. Биз орусча дядя, тетя деп да коебуз. Небере, внук или внучка. Кыргыз тилинде, орус тилиндегидей, орус тилинде род деп коебуз, женский род, мужской род, средний род. Кыргыз тилинде андай жок. Ошон үчүн биз внук, внучка болсо дагы небере деп эле коебуз. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тил сабагынан 4-чү сабагыбызды өтөбүз. 4-чү сабагыбыздын темасы мектепте деп аталат. Китебиңердин 10-чу бетин ачкыла. 1-чи көнүгүүнү карайбыз. 1-чи көнүгүүдө бизге жаңылмач берилген. Жаңылмачты көркөм окуп, тилиңерди жатыктыргыла дейт. Анда окуйбуз. Көк көпөлөк көкөлөп өтөт. Көп көпөлөк көкөлөп өтөт. 4 көпөлөк бөлөк өтөт. Азыр жаңылмачты батыраак айтабыз. Көк көпөлөк көкөлөп өтөт. Көп көпөлөк көкөлөп өтөт. Ыр берилиптир, ыр. Силер бул ырды көркөм окугула. Тай бөбөк, тай бөбөк дейт. Алдың артың май бөбөк. Кас бөбөк, кас бөбөк. Жалкоолонбой бас бөбөк дейт. Тай деп не? Тай деп биз бөбөктү, кичинекей баланы жетелейбиз, басканда. Тай дейбиз. Тай дегенибиз бутуңду ташта, дагы бир кадам ташта деген сөз. Ал эми кас бөбөк дегенди кандай түшүнөбүз? Кас деген бала кас туруп калды дейбиз. Бала өзү туруп калды деген сөз ал. Өзү эч кимдин жардамысыз өзү туруп калды, кас туруп калды деген сөз. Кас бөбөк, жалко. Атам мой папа, апам моя мама. Сентябрьдин коңгурусу, ана тынчак кагылды. Класстарда балдар окуп, мектеп күнү жаңырды. Жакшы калгыла балдар, ден соолукта болгула, кийинки сабактан көрүшкөнчө.